Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 28-29 сентябрь күндөрү Венгрияда расмий визит менен болду, деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Мамлекет башчынын самолету 28 сентябрь күнү Будапешт шаарындагы Веренцлист атындагы эл аралык аэропортко конду. Келгенден кийин Сооронбай Жээнбеков Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен кечки сый тамакка бейформал жолугушту. Президент Сооронбай Жээнбековдун расмий визити Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына гүл чамбар коюу менен башталды. Ал венгер мамлекеттүүлүгүнүн калыптануусуна салымын кошкон белгилүү венгер ишмерлери менен инсандарынын элесине таазим кылды. Андан ары Кармелита сарайында президент Сооронбай Жээнбеков менен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын расмий жолугушуу аземи өтүп, андан кийин чакан жана кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөр болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Виктор Орбан Кыргызстандан жана Венгрия ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгриянын Кыргызстандын Европадагы биринчи стратегиялык өнөктөшү болуп калганын канаттануу менен баса белгиледи. Ошондой эле эки өлкөнүн делегация мүчөлөрү эки тараптуу кызматташуунун кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюшту. Жолугушуудан кийин Сооронбай Жээнбеков менен Виктор Орбан басма сөз өкүлдөрүнө билдирүү жазышты. Анда жолугушуунун негизги натыйжалары, анын ичинде 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насиялык линиясы менен Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондусуна түзүү жөнүндө макулдашуу, Венгриянын жогорку окуу жайларында кыргыз студенттери үчүн квоталардын 2 эсе көбөйүшү жана Бишкек-Будапешт түз аба каттамын учуу пландары белгиленди. Сооронбай Жээнбеков Венгриянын улуттук жыйынынын төрагасы Ласло Кёвер жана Венгриянын президенти Йонаш Арде менен да жолугушуп, эки өлкөнүн кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын талкуулашты. Мамлекет башчысынын расмий визити Будапешт шаарындагы сейил бактарынын бирине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу аземи менен уланды. Будапешт шаарынын мэри Герге Карачон жана Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөшүп бак отургузушту. Президент жеке өзүнүн жана Кыргызстан элинин атынан Венгер элине бул сейил бакка улуу жазуучунун ысымын ыйгаргандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, бул Венгрияда Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине болгон урматтоонун дагы бир белгиси экенин кошумчалады. Будапешт мэри Герге Карачон Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын унутуу, бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун маданияты үчүн орду толгус жоготуу болмок деп белгиледи. Ал Будапештте эки венгер окумуштууларынын кеңири сүймөнчүлүгүнө ээ болгон улуу жазуучунун талантына таазим этүүчү жай бар экендигин канаттануу менен белгиледи. Чыңгыз Айтматов атындагы сейилбакта президент Сооронбай Жээнбеков венгер жогорку окуу жайларында окуган кыргызстандык студенттер менен баарлашты. Сооронбай Жээнбеков менен Виктор Орбандын Будапешттеги Түрк кеңешинин өкүлчүлүктөрүнө баруусу расмий визиттин жыйынтыктоочу иш сапары болду. Ал жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү да уюштурулган. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга бүгүн 30 сентябрда таң эрте келди. Республикалык ыкчам штабынын жыйынында ыкчам көмөк көрсөтүү борборунун мындан аркы иши талкууланды, деп маалымдайт өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү. Ыкчам көмөк көрсөтүү борборунун иши өнүктүрүлүшү керек. Сөз бардык медициналык мекемелер менен өз ара аракеттенишүү механизмин жөнгө салуу зарылдыгы тууралуу жүрүүдө. Эгерде тез жардам көрсөтүүчү врач бейтапты ооруканага жаткырууну чечсе, диспетчер онлайн орундарын эсеп тутумуна ылайык. Аны кайда жаткырууну билүүсү керек. Медициналык мекемелердин жетекчилери медициналык тез жардам дарыгерлеринин талаптарын токтоосуз аткаруусу тийиш. Бардык ооруканалардын, медициналык борборлордун, клиникалардын жетекчилерин чогултуп, бул алгоритмдин иштеп чыгууну тапшырам. Оорулуу менен шаар аралап жана ооруканаларды кыдырып, бейтапты кабыл алуусун өтүнүп жүрүүсүнө жол бербеши керек. Силер бирдиктүү механизм катары иш алып баруу менен алдыңыздарда бир гана милдет — бейтапты өмүрүн сактап калуу маселеси турушу керек. Эскертип кетсем, учурда өлкөгө жаңы тез жардам унаалары алынып келинүүдө, бирок адистердин жетишсиздиги байкалууда. Дарыгерлердин маселеси ыкчам түрдө чечилиши кажет деп белгиледи Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов.
Өкмөт башчысы бейтаптарды электрондук эсепке алууну жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ар бир медициналык мекеменин тизими боюнча электрондук маалыматтар базасы үзгүлтүксүз жүрүшү керек. Бул коронавирустук инфекциясы менен күрөшүү алкагында гана эмес, санариптик программа алкагында да маанилүү саналат. Мындай тутум реалдуу убакыт режиминде тигил же бул медициналык мекемелерге бош орундарды көзөмөлдөп турат, деди премьер-министр Кубатбек Боронов. Ошондой эле премьер-министр Кубатбек Боронов 2020 жылдын октябрь айында пайдаланууга берилчү жаңы ооруканалардын курулушун жыйынтыктоо жана профили өзгөртүлгөн ооруканаларды ремонттоо боюнча ишти тездетүүнү тапшырды. Сасык тумоого каршы эмдөө үчүн биринчи этап менен сатылып алынган вакциналардын 100% жакыны колдонулду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, биринчи этап менен 119.643 сасык тумоого каршы вакцинасынын дозасы сатылып алынган. Бүгүнкү күндө вакцинанын 118.682 дозасы же 99,2% колдонулду. Октябрь айында сасык тумоого каршы вакцинанын дагы 770 000 дозасы келери күтүлүүдө. Бөлүштүрүү пландарга ылайык төмөндөгүдөй жүргүзүлдү. Бишкек шаары 27 000, Чүй облусу 24 000, Ош шаары 5 000, Ош облусу 18 000, Жалал-Абад облусу 17 000, Баткен облусу 9 000, Ысык көл облусу 9 000, Нарын обласы 5 000, Талас обласы 5 000 доза. Эскерте кетсек, республиканын бардык үй-буларында тобокел тобуна кирген адамдарга, ошондой эле социалдык аярлуу топко кирген адамдарга сасык тумоого каршы акысыз вакцинациялоо жасалууда. Кыргызстанда сутка ичинде 118 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 8, Ош шаарында 8, Чүй областында 4, Ош облусунда 51, Талас облусунда 1, Нарын облусунда 2, Ысык көл областында 14, Жалал-Абад областында 6, Баткен областында 24 бейтап коронавирустан айыкты. Учурда Кыргызстанда коронавирустан айыгып чыккандардын жалпы саны 42.879 жетти. Билдирүүгө ылайык, Бишкек 3, Ошто 3, Жалал-Абад областында 6 медкызматкерлер коронавирус жуктуруп алды. Ал эми бир суткада ооруканадан 6 медкызматкер жана үй карантининен 10 медкызматкер айыгып чыккан. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3255 учур катталды. Алардын ичинен 3008 медкызматкер айыгып чыкты деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 30 сентябрга карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 147 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 46.669 түзөт. Алардын ичинен 42.879 киши айыгып чыкты. 1064 адам каза болду. Каржы министрлиги былтыр жогорку кеңешке президенттин, өкмөттүн иш башкармалыгы жана аппараттарына канча каражат чыгымдалганы тууралуу маалымат берди. Каржы министрлиги белгилегендей, 2019 жылы жогорку кеңешке 765 миллион сом чыгымдалган. Президенттин аппаратына 151,5 миллион сом, өкмөттүн аппаратына 207,6 миллион сом, президент менен өкмөттүн иш башкармалыгына 641,6 миллион сом сарпталган. Ал чыгымдар жогорку кеңеш, президент жана өкмөттүн аппаратынын кызматкерлеринин айлыктарына гана эмес, ал мекемелердин жалпы чарба ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө кеткен деп белгиледи каржы министри. Андан тышкары мамлекеттик маанидеги чыгымдарга 481,1 миллион сом кеткен. Анын ичинде экс-президент 0,8 миллион сом, мамлекеттик сыйлыктарга 8,1 миллион сом жана саммиттерди өткөрүүгө 472,1 миллион сом сарпталган. 2019 жылы президенттин аппаратына, өкмөттүн аппаратына, президент менен өкмөттүн иш башкармалыгына жалпы 1 миллиард 481,8 миллион сом, жогорку кеңешке 765 миллион сом сарпталган деп белгиледи каржы министрлиги. Кыргызстандын Ош обласы жана Өзбекстандын Анжиян обласынын ортосундагы мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан Достук автожол көзөмөл өткөрүү жайында өткөндөрдүн саны кескин кыскарды. Бул тууралуу өткөрмө жайдын башчысы Субатай Исманалиев билдирди. Жүйөлүү себептер болбосо, эки өлкөнүн жарандарына кирүүгө чектөөлөр киргизилген эле. 6 ай аралыгында көптөгөн жарандар туугандар менен катташууну убактылуу токтотуп турушса, сентябрь айынан тарта кирип чыгууга коюлган чектөөлөр алынган. Учурда эки тараптан тең өткөндөрдүн саны 3 эсеге азайган. 4 күндүн ичинде болгон байкоолор булар мамлекеттик чек арадан өткөн жарандардын
саны кескин түрдө азайды. Мисалга алсак, буга чейин 15 миң, 18 миңге чейин жеткен болсо, өткөн кеткен бизден кеткен жарандардын саны азыркы күндө уже 5 миңге чейин азайды. Bunun бардык себептери ошол жарандардын COVID-19 вирусуна каршы анализдерди тапшырып, алардын результаттарын күтүп, ошолордун жыйынтыгы чыккандын негизинен го деп ойлойбуз. 16 марттан тарта Кыргызстан менен Өзбекстан тараптан айрым жарандардын кирүүсүнө чектөөлөр киргизилген. Ушул күнгө чейин бир тараптуу жүргүзүүлөр болгон. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, акыркы 14 күн аралыгында Кыргызстандын аймагында болгон же акыркы 72 сааттын ичинде алынган COVID-19 вирустун терс жыйынтыгын көрсөткөн ПЦР тест тууралуу маалым каты бар адамдар Өзбекстанга кирип жатканда карантиндик көзөмөлгө алынышпайт. Xo'p, menga testni O'zbekistonga ham so'rayapti. Азыр бизден, Өзбекстан тараптан да, Кыргызстан тараптан да сурап жатат. Ушундай талаптар коюлган экен. Эки жактан тең тиешелүү кагаздардын Өзбекстандын, Кыргызстандын чек арачыларына көргөздү. Ушул тапта 4 күндөн бери бардык кызматтар менен бириккен алгоритм иштелип чыккан. Сырттан келген жарандардан ПЦР анализ алынат. Анализдин жыйынтыгы 72 саатка чейин гана жарактуу болот. Андан өтүп кетсе, кайрадан анализ тапшыруу талабы коюлган. Кыргызстан тарапта болсо чек арадан өтүүчүлөрдөн экспресс тест алынууда. Муну биз дагы ошол башка мамлекеттерде сыяктуу эле пресс-конферанттын негизинде акча төлөп жасоочу ПЦР анализ кылышат дегендейчи. Мунун механизми азыр болуп атат. Биз азыркы жасап аткан экспресс тест боюнча бекерли жүргүзүлүп атат. Ал эми ошол экспресс тест чыккандан кийин результаты чыгып, ал жарандар кетирилип атат. Эгерде ошол жарандардын алдында коронавирус илдетине карата бир положительный же күмөндүү боло турган болсо, мына жердеги транспорттук көзөмөлдөө, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун изолятору бар. Ошол жерге жаткырылат дагы, алар скорыйга звонтет, ал жактан барып дагы ПЦР тапшырылып, анын анализин күтөт. Эгерде ПЦР положительный боло турган болсо, аны кийинки алгоритмге карата жаткырат же болбосо изоляцияга алынат. Буга чейин өлкө аймагына кирип келе жаткан Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандары өткөрүү жайларына термометриядан жана анкета толтуруу менен жүргүзүлгөн сурамжылоодон өтүшкөн. Кыргызстандан Өзбекстанга чыккан жана Кыргызстандын аймагында гана болуп келген Өзбекстандын жарандары республикага кайтып келе жатканда карантиндик көзөмөлгө алынышпайт. Ал эми оор жүк ташуучу унаалардын кирип чыгуусуна пандемия башталгандан тарта чектөө киргизилген эмес. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.